Benim ismim Jalova Jeynali. 1949 yılı 9 May günü Gergetal Savkosu'nun Şiirçi ayılında жарып дүниеге келген. Алдағы егер жоқ болып кетсе, алда байталыңды берсеңді албаймын деді. Мен айттым, бұл ері мен чаба албаймын десем, чаба албайсың, тігіне мындай деді. Мен мысалы үшін біреудің ұйқым келгенде отырып алып батарея чапса болады да, мына бір жұманың ішінде бір ерді келтіріп қойса болады. Уйдың терісімен қаптаса болады, киіктің терісімен қаптаса болады, топосын терісімен, түйенің терісімен қаптаса болады. Терапурларын барын қаптаса болады. Қашы. Мына көрдің бе? Тегіс жатқанына. Мына көркемдүүсү дагы, анан жасалышы дагы, атқа отырышы дагы мындай кооз болот да. Бул кыргыз элинде андай той-пой эмелерге жалтыратып полный жабдыгы менен минип барсаң, мындай бүт сени карайт да. Benim ismim Jalova Jeynali. 1949 yılı 9 May günü Gergetal Savkosu'nun Şiirçi ayılında жарып дүниеге келген. Şu yerді еметіп көрейінші де ерге басым жасап қалдым да. Анткені себептегенде мен бір байтар миніп қалдым. Байтар бүтіп қалғанда жестен барлы Төребек деген, Оразалиев Төребек деген қайтыс болып кетті. Ошолдун ери бар екен, ерін сұрап миніп жүрмін да. Аны күндердің бірінде ақ киши мага келді дағы айтты. Алдағы ері жоқ болып кетсе, алда байталыңды берсеңді албаймын деді. Анан мен айттым, бұл ері мен чаба албаймын десем, чаба албайсың, тигине мындай деді. Анан кийин Кукуев Жумагул көчөсү, анан орто ченинде бир кара жыгач жатчы да. Анан ошого бардым дагы сурадым, ортосунан кестирип алдым да. Анан ошону тигинин эрин коюп коюп 3 ай чаптым. Ушунчалык катуу экен да, күнгө күйүп катуу болуп калыптыр. Анан аны чапканда бир күнү келип калыптыр. Мына ерге окшош го эр. Сиздин эриңизби? Чаап койдум. Анан эметип калды, мындай бир таң калыштуу болуп калды ага. Сенин кайнатам үйгө келип калды. Тиги башка жерде жашачу, анан ошол жерге келип калып, муну үй экен. Сага мен жыгач саап келип берейин, анан талды, өсүп турган талды кесип туруп келип берди. Аны мен бир эле жумада чаап койдум. Ал ушунчалык жумшак болот экен да, кызыктуу да. Берки жыгач караган жумшак болду. Аны эрди чаап койдук. Анан ошодон улам эметип анан кийин кызуу пайда болду. Анан ошо областтын барлык жеринде тиги Манасыр районуна чейин, тиги Караколго чейин ошодо мен устамын дегендердин баарын үйлөрүнө кыдырдым. Биринчи жолу. Анан муну жактан Бешеке Балбек деген бир менин кайнагам бар эле, ал кайтып болуп кетти. Ошол эр устабычы ал деген. Анан барып аны эр каптатып көрдүк да. Бир көрдүм, анан ошондон кийин мен эр каптай баштадым. Анан баягы эр аттуу эр эме түрлөрү көп да, бурчумда. Курама эр болот. Курама эр деген майда жыгачтардан кесип алып ошону бир жабыштырып, анан аны кайра жылкынын тарамыштары менен жана шыйрактын эмесин тарамыштарын кесип алып, аны жанчып, кургатып, анан жүндөй тарап, астын кирелеп, үстүн кирелеп, ошонун баардыгын анан кийин эметиги уйдун терисин менен каптайт да. Уйдун терисин каптагандан кийин мындай жатканда эми Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына карата маңгут болуп калат да, кызат экен да. Анан ал сынбай жакшынакай болуп өз деңгээлинде колдонуп болот да. Бул эми чыгарма да бул. Мына мисалы үчүн бир эрди чапсаң, талды чапсаң, анан эрди чапсаң, аны каптасып койсоң, анан чабандестердин баары минет да. Бул өзү тарых да. Анан мен да артка калтырган тарыхтарым ушул мунагы бирөө Америкада балам бар, муну баламдыкы. Анын баласыныкы бул. Андан кийинки үйдүн жанында турган баламдыкы мунугу эр. Анын баласы Кожакмет деген, анан бул болсо Сүймөкүл деген эмеси, андай баласы бар, адал үйүндө эр ошол жакта. Жылан баш эр, ошо окшош болуп калды, мына көрүңүз. Кобра деп коет. Эми эр мына да тоого чыгып баратсаң, муну жактан шыпырылбайт да, артына. Астына кетип барсаң, асты шыпырылбайт. Аттын үстүндө эр алда тегиз жатса, бул өзү атка жеңил болот да.
Анан кийин сыйдап коесуң мына уйдун терисин менен мына турбай берди уйдун териси. Ушул уйдун терисин багы жыдытып, анан кайра сууга салып, жумшак кылып, анан кийин мына майда гүл мыктарды алып келип анан акырын эринбей чабасың да. Мына ушул уйдун териси ээрди каптаганда уйдун териси менен каптаса болот. Кийиктин териси менен каптаса болот. Топосунун териси менен, төөнүн терисин менен каптаса болот. Терапкалардын баарын каптаса болот. Бирок кийиктин териси жумшак, жука болуп каткан, эме болуп каткан. Негизи уйдун териси букан терилери ушунчалык эме болот да. Апам. Мындай келешектүү болот да багы, бекем болот. Анан эми ээрди кээде мүнө эле жүрөт го. Андай эмес. Мына күн жаап турганда ачык коюп койсоң суу тиет да. Суу тигерек тери бошойт да. Анан багы формасын өзгөртүп жиберет да. Анан муну багы мындай сакташ керек да, сактай билиш керек. Жакшынакай сактасаң көпкө чыдамдуу болот да. Бул муну мындай кеспес теминип жакпакка сактап жүрсө канча кылым белгисем көйлө кылым болот баштайт. Атка жакын болот да мындай. Мындай жайдак атка минген сыяктуу болот да. Мисалы үчүн ал эми ал казыр көкмөргө чабып атпайбы? Анан казыр кыргыздар көкмөр түз жерден чабып атпайбы? Түз менен чаап баргандан кийин казанга түзүп атпайбы? Мурун болсо тоо ташка эметип эч кандай эме жору сору жок арга жакка чаап жүргөн да. Ошондо могу элдер чыдамдуу болгон да. Өйдө кетип барат эме кырга чыгып баратсаң бияк эметип, ылдый кетип баратсаң бияк эметип, билекке жугарсаң чыдамдуу болгон. А азыркы орус улутунун ээлери ага болбойт мындай эме, көпкө чыдабайт. Мындай да, мындай сапаты тигире эмес да, бул ээлери болбойт. Эми мен өзүм эримди мактаганда болбойм, бирок кыргыздын улуттук кара нукура кыргыздын ээлери ушундай болот да. Нукура азыр мындай уңгу атпайбы? Уңгу деген сөз болуп атпайбы? Мына ушу кыргыздын улуттук уңгузуучулар да ыктап мынча үчүн мындай башка эч жумуш кылбайм. Мына илхом деп коюп коеюн да. Жазуучу чыгарма, жазуучулар, акындар, мындай ишкустар илхом келгенде абдан иштейт деп атпайм. Мен мисалы үчүн жүрөм, илхом келгенде отуруп атып батарея чапса болот да, мына бир жуманын ичинде бир жерди келтирип койсо болот. Анан муну мындай да, чаап бүткөндөн жүк карыш керек, атка токуп мингиш керек, эрдин ээсине мингизип көрүш керек жыгачын. Анан кийин басабы баспайбы, аттын үстүнө тегиз жатабы, анан кийин барып туруп жугап бүткөндөн кийин кайра ээсине көрсөтүп анан кийин эме кылыш керек да, мындай каптап бериш керек да. Ошондо бул алган кишиге да сап жакшы, анан жасаган кишиники дагы казы барып көтөрүлөт да. Эме кайсы тал болсо чаба берсе болот. Талдан чабыш керек да. Тал өзү мындай өскөндө мисалы үчүн чотту мисалы үчүн мындай чапсаң кеске чот такалып калат. Кээ жерге такала турган жер болот, кээбилер мындай шыр кете турган жерлер болот. Ошолордун баарын байкап чабасыңдар. Устан эме курал жарагың чотторуң курч болуш керек да. Жакшынакай бир эринбей кызыгуу менен чабыш керек да. Анан эми мындай ал жерде мына жерде бир эме бар, алагы эме чотум алып кой, анан алып койсоң мына чот бар го мына. Мына ийри чот болуп атпайбы да? Ийри, ал ийри чоттун мунун астын чабасың да мына. Муну астын чабасың. Анан берки түз жерлериң болсо муну чот менен деле мына жакшылап келтирип койсоң болот. Мунун размери болот мындай багы. Эч кандай эмеси жок эле, сыскыч жок эле, кол менен мындай алып туруп атын мындай келтирсе болот да. Ошондо аттын үстү жакшы жатат да. Ремонтко келип калышат, кашын жасап бериңиз дегене менен ошондойлорду кашын жасап берем. Анан кашын отургузуп мунун ордуна кашты отуруп койсоң бул эле каш болуп калат. Сыртын каптап койсоң бул бекем тарамыштап чарымдап койсоң бекем болуп калат. Анан ошол мына бөлүк ээлери болот, чачылган. Ошонун баарын бириктирем да. Атайын ошондой ээлери чачкан. Бир жылдар чачып тургандан кийин кайра бириктиргем да. Ошондо үйрөнүп алыш үчүн. Ушундай. Эми сүрөт көркөм өнөрү өзүм сүрөт тартам да. Өзүм окуу жайым бүткөм да. Анан сүрөт тартуунун эмесин балдарга сабак берүү эмесин бүткөн педагогикалык окуу жайын мугалимдерди даярдап турган. Ошол мектепте 50 жылдай иштедим, 50 жылдай. Анан эми үйдөн келгенде ушул ээлерди саат 12-ге чейин иштечүмүн. Түнкү 12-ге чейин иштечүмүн. 12-ден кийин эртеси мектепке эс алганы барчумун да.
Балдарга көркөм өнөргө үйрөшүн, жетелеш үчүн балдарга сабак берип жүрдүм да. Анан азыр эми театрда иштеп жүргөнүмө 7 жыл болуп калды. Айры жалаң эле сүрөт тартып андай эмес, анан декорация жанагы спектакль болгондо ошолордун баарын эми актерлорго эмне керек болсо ошолордун баарын жасайбыз биз. Анан дагы бир айтып кетейин, мен бала кезден жетиги бишек шаарында окуп жүргөндө эки этаждуу здание болчу, Россия театрдын аркасында. Жыгачтан жасалган, ошол окуп жүрдүк. Анан күндөрдүн биринде экинчи этаждан баарыбыз катара түштүк. Анан бир тоосун бир эки киши жүргөн экен. Анан көрсө алар, мен кийин билдим да, көрсө алар Чыңгыз Айтматовдун, Жамиланын, Сейиттин ролуна ал сүрөтчү балар иштеп жүрүптүр. Анан мен ошого илим калбадымбы? Этегинде тургам, анан ошо жарайт экенсиң, сен жарайт экенсиң, тигинен атым жазып, фамилиямды жазып анан. Бул эми кээ жакканда да, ар ким өзүнө жакканда да, кээ кашты бийигирээк кылып берди, кээ жапыс кылып берди. Анан эми мындай каш жасаш үчүн мындай жыгачты мындай кесип, анан кийин мындай эле чаап киресиң. Мисалы үчүн бул эми оригинал деп коет да өзү. Анан муну коесуң, ал биринчи мисалы үчүн алдын чабасың, мисалы үчүн мындайчы мына. Мына алдын чабасы деп коет да мына. Мында ол чабылат. Анан мындай эмелерин чабат. Сүрөттү кандай тарсаң, ошондой кылып келтире бересиң да. Шуну алып кете бересиң мына. Кете бересиң, анан кайра бери аралап. Анан эми ээлер мындай дөңгөчтөрдү кесип келип, анан бүгүн астын бир сырасын чаап, анан ортосун чаап, анан үстүн чаап мындай эме кылып бересиң да мындай. Пластилинден кандай жасалса ошондой кылып жасап өтө бересиң да. Мындай келтире бересиң. Анан улам бара каш пайда болуп калат мына. Где-то 80-жылдан баштап эмете баштадым да, 80-жыл. Ошондон бери аяк биягы бир 200 жер чаап турдум. Жалпычы. Өрөнгө кетти, тияка кетти, чабан нерселер минип жүрүшөт. Анан өзүм кесибим сүрөтчү болгону менен мени сүрөтчү деп өтпөй, ээрчи аталып калгам мен, ээрчи болуп. Намысың бар республика чейин барган жылдар болду. Газета, журналдарга чыгып калган жылдар болду. Анан ошентип чаап бересиң ээлерди. Мына деле мындай да, мына ээрчи, ээр. Ушундай жыгач, ушунча размерде жыгачты кесесиң. Анан биринчи астын түп-түз кылып чабасың. Анан ичин оесуң, мына ири чот менен. Анан бул жыгачтар жумшак да, ширкетте берет. Анан кайра огдурасың. Анан кайра мисалы үчүн үстүн чабасың, отугусун чабасың. Анан жалаң бир эр менен отура бериш болбош керек. Мисалы үчүн бир 10 чакты эрдин жыгачтарын кесип келиптир мындай. Мындай дөңгөчтөрчү. Кесип кетип бир сыйра бир күн астын чаап сал. Бир күн муну оюп сал. Бир күн сиренасын чабып бардыгын. Ошентип отуруп бир жуманын ичинде тапкан жумушун кылып коесуң да. Анан мына бул кыргыз улутунун ээри атам замандан бери колдонуп келаткан ээрлерден. Анткени бул Мараста айтылат, Төкөр уста Бөлөкбай деген. Бул ак киши чоң уста болгон. Тиги ак куласын, Манас атабыз ак куласында мингенде жайдак менен эмес да, ээр токуп минген да. Анан мондай кыргыздын улуттук ээрине орустун улуту жолобойт да. Саштырмагал болбойт да. Кыргыздын чалык эмеспи? Мына көрдүңбү? Тегип саткан. Мына көркөмдүүсү дагы, анан жасалышы дагы, атка отурушу дагы мындай кооз болот да. Мына тургандай. Өзүңөр байкасаңар, мисалы үчүн буга жанагы
желдеги болот да. Өйдө көтөрүлөт дагы. Анан өйдө көтөрүлгөндөн кийин дагы мына тоого чыгып баратсаң мына жөлөк мына. Тоодон чыгып баратканда жөлөк атып отогучу. Агылды кетип бараткан мына. Анан багы башы ишти урбайт да, ошон үчүн мындай ийилтип чабылган. Мына артынан дагы астынан карасаңар мынакей. Мынакей. Асты тийбей баратпайбы мынакей. Төбөсү тийбей барат. Демек төбөсү тийбегенден кийин бары жоор кылбайт. Аттыч. Мына баспайт да атты. Ошондуктан багы жерди чапканда атка болгондон кийин ошодон сыңдайт мына. Мына жарашыгын карап көргүлө мына. Жакшынакай боелгон дагы мына басмайлы, куюшканы, жанагы куюшкандары, анан көмөлдүк сана турган жерлери, отургучу жердин немелери. Мына аты жакшынакай экен, жер жакшынакай болуш керек да. Ошондо экөө бап кирет да. Ошондо жарашыктуу болот мына. Алары эме тиги эмесин көрбөсүңбү? Токулгасын. Кызыл тиги басмайлы кызыл, жерде кызыл болот анда. Кооз өзүнчө бир мындай бир табылгыс боектор менен боелгондой да мына. Кыргыз эли менен орус элинин айырмачылыгы бул узак жолго жакшы аябай. Кыргыз эли жамашың оорутпайт, канжыгасын ойлаганга. Ал орус эли улактыкы да, улакка жакшы орус эличи. Кыргыз элинин атка эметкен отурганы, токулгазы, мындай жазалган өнөрчүлүгү менен кооз көрүнөт да аябайчы. Атты минсеңчи, кооз болуп, мындай көзтүн эмесин алат да кыргыз эли. Мындайча айтканда аябай эле. Кыргыз эли орус элден өйдөрүк, ата бабаларыбыз жалаң кыргыз эл токунуп минишчи. Жакшы кыргыз эл деле аябай. Экоонун айырмасы. Экоонун айырмасы асман менен жердей го дейм. Экоонун айырмасы кыргыз эл орус элдики улакап, бул кыргыз элдин андай той-пой эмелерге жалтыратып полный жабдыгы менен минип барсаң, мындай бүт сени карайт да. Мындай атыңа жарашканы полный сонунда кыргыз элдикичи аябай. Мындай болгучу. Кайсыга отурганда кайсысын сыңдайды? Орус элинчи кыргыз эли. Отурганда кыргыз эли ыңгайлуу. Баягы кенен мындай белиңди оорутпайт, урбайт, алыс жолго. Бүт ыңгайлуу да. Кыргыз элдики алыс жол аябай. Бел, сел полный, насташ алып, кыймылдап барат да, сонун болчу.